Оор Демир көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында өтө кыска өмүрүндө Кыргызстандын келечекте автономдук, андан кийин союздук республика болуп түзүлүшүнө өчпөс ис салып, 20-кылымдын башында элибиздин эркиндиги үчүн боштондук күрөшүн жетектеп тургандардан бири мамлекеттик жана коомдук ишмер Төрөкул Жанузаковдун өмүрү жана ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылабыз. Төрөкул Жанузаков деген чын айтканда бул абдан ушул тарых бүктөмүндө калып калган кыргыздын чыгаан атактуу уулдарынын бири. Бул таптакыр эле совет доорунда таптакыр көлөкөдө калды да. Бирок ошо совет доорунун биринчи күндөрүндө ушул Кыргызстанга совет бийлигинин орношуна келгенде Төрөкул Жанузаковдун эмгеги абдан чоң. Бирок кандай болгон күндө да Төрөкул Жанузаков бул өзү ошол кандай десек болот эми кыргыз үчүн, кыргыз эл үчүн, нукура кыргыз улут үчүн өзүнүн канын жайын сайып, ошого башын сайган киши да. Эми ачык айтканда бул кишинин өмүр жолуна карап отурсаң, ушунчалык татаал, ушунчалык кыйын мезгилде туш келген экен да. Кыргыздын чоң курууларынын бири Солто уруусунун бир бөлүгү Таластын Талды булак Көпүрө базар айылдарын жердеп келишет. Төрөкул Жанузаков дал ушул аймакта төрөлүп өскөн. Биз азыр Таластын Талды булак айылындагы Орто Кошой өзөнүндө турабыз. Бул өзөндө Төрөкул Жанузаков ушул журтта төрөлүп өсүп, киндик канын тамып, 14 жашында Мерке шаарына окууга кеткен. Төрөкулдун атасы Жанузак Көкшебер оролгон Орто Кошой өзөнүн жайлап келген. Жанузак ата ушул жерде 8 балалуу болуп ушул жерде жашаган экен. Айтылуу Төрөкул ата да ушул жерден төрөлгөн экен. Муну мен атам Бийгазы деген чоң атам, атам атасы Бийгазы чоң атам учурунда ушул өзөндөргө ат менен чогуу жүрүп калган, көргөз берген жер. Ушул жерде Жанузак чоң атанын журту болгон деп. Будан ылдыйракта дагы Шекербек атанын, Жанузак атанын атасы Шекербек атанын дагы сөөк коюлган жерин көргөзгөн. Бүгүнкү күндө бул эми кийин совет бийлиги урагандан кийин үлүш жерлерге өтүп кеткен. Мына Булактын оосунда Кашар бар, ошолорго тийиштүү аймак болуп калган, бул жайыт болуп калган. Ушул аймакта жашаган Жанузак атанын 4 аялы болгон экен. 4 аялдын балдарын кемеңгер, акылдуу, сөзмөр, чечен киши болгон экен Жанузак ата. 4 аялдын балдарын бири-бирине эмчектеш кылып алмаштырып бакчы экен. Эне мээримин төгүп, өзүнүн баласындай болсун деп балдарын алмаштырып баккан экен. Бул Төрөкул атаны Бөжөк деген апа багы өстүргөн экен. Эмчегин эмсип багы өстүргөн экен. Негизи Төрөкул атанын апасы казак улутунда Меркиде Түлкүбас деген жерден алып келген экен, келинчек кылып. Дагы ушул айылдан аксакалдардан угуп калгандарым бар. Бул жерде Төрөкулдун Жанузактын ысык тамы деп койчу экен. Ал убакта деле жана орус бийлиги келип калган топурактан ылайдан там салган учур болуп калса керек, ысык тамы деп айтылчу деп эл осун айтылып жүрөт да. Тарыхта Төрөкулдун атасы Жанузак сөзгө чечен, көпчүлүктүн көңүлүн таба билген инсан болгон. Бул Төрөкулдун атасы Жанузак. Шекербектин Жанузагы, Шекербектин кара чечени деп койчу экен. Анткени бул кишинин айткан сөздөрү азыр ушул убакка чейин сакталып келатат да. Төрөкул аксакал атасы Жанузак Таласка көп каттап, анткени бу жерде мунун туугандарынын бир бөлүгү бар да, Медетбек баатыр туугандары. Бияка көп каттап, ушул жерде Таласта аттуу баштуу адамдар менен жакшы мамиледе болгон, катташып турган. Мисалы Үмөт Молдо менен, менин чоң атам Жунушалы Калпа Майкадам уулу менен булардын мамилеси абдан жакшы болгон. Анан мындай караганда ошол Майкадам уулу Жунушалы менен бул Төрөкулдун тагдыры да окшош. Экөө тең бийликке каршы келбесе да, баягы көрө албастардын айткан сөзү менен булар басмачыларга жан тартты. Же болбосо жанагы түрктөрдүн түшкөн Туран партиясы менен биргелешип кетип, Орто Азияны бөлүп башка мамлекет кылып алып кетеби деген ушак менен Кыргыздын аймактарын жок кылып берген да, көрө албастар. Кечте болсо, кийин да болсо бул киши акталып отурат.
Чында бийликке чоң эмгек сиңирген адам. Төрөкулдун бир туугандары зээндүү болгондуктан Жанузак балдарынын баарын билимдүү кылганга даллат кылган. Жанузактын 8 уулу болгон экен. Ошо 8 уулдар Исмайыл, Исак, Төрөкул, Жамила, Аманбек, Мүнүр, Исраил деген ушундай 8 баласы болгон да. Жанузак деген бул чоң атабыз болсо өтө мыкты киши болгон экен. Өтө билимдүү, сабаттуу киши болгон экен. Эл жерде кыдырып, Ташкент жакка чейин, Мерке жакка чейин барып, ошентип жүргөн киши экен. Балдарын билимдүү кылганга аябай аракет кылчу экен. Ошо жаш кезинде эле Төрөкул ушул чоң мындай эс тартып калган мезгилге чейин эле татар молдолорун чакыртып, окутуп, Алексей деген бир орусту чакыртып, ошентип окутуп, ошондо эле тиги зээндүү болуп, ошо зиректүү чыккан экен да, Төрөкул чоң атабыз. Биз эс тартып, биз билген мезгилде муну Мүнүр деген бар болчу. Муну биз өз көзүбүз менен көрүп калдык. Исраил дегенди көрүп калдык. Жамиля дегенди көрүп калдык. Үчөө тең биз көрүп калдык. Ушул үчөө тең бул Төрөкул чоң атанын бир тууган инелери, бир тууган карындашы болот да. Эми Мүнүр деген чоң атабыз ушул жерде отдел кадр болуп иштеди, ар кандай кызматтарды иштеп жүрдү. Анан бул өтө сабаттуу киши болгон. Орусча, кыргызча жазчу. Илгери баягы кулактын мезгилинде Украинага кулакка тартылып, анан бул Кыргыз Республикасынын артисти, атактуу композитор, атактуу дирижер Асанкан Жумабат менен ошол баягы жаштык кезин бир өткөргөн. Анын музыкага да өтө жөндөмдүү киши болгон бул Мүнүр дегенде. Орусча, кыргызча жаза билчү, сабаттуу киши болгон да. Анын кол жазмасы ушун 1000 адамдан бирөө чыгышы мүмкүн. Ушунча абдан сулуу, ушунча эме жазчу эле да, ошол кишинин кол жазмасын ушул мен курактуу, менден жашы ылдыйкы ушул 60 жаш курактагы адамдардын бүтүлү бардыгы билет бу жерде. Исраил деген чоң атабыз болсо, Ош Бишкек жолу менен биз муну өтмөктүн ашуусун кошушкан жеринде, ошол жерде майысында иштечи. Казактардын бүт барды барып, казактардын баарын тамашалап, жаман кыргыз тууганым, казак тууганым, келип калдыңбы? Аман эсенсиңби деп ушинтип жашынакай сөздөрүн сүйлөчү эле да. Жамиля деген эжебиз болсо муну токтогулдуктар токтогулдук сарица деп койгон. Токтогулдун сарицасы. Кыргызча баягы токтогулдун даткасы деп коюшкан да. Кайсы жерде той болсо, кайсы жерде тиги эме боло турган болсо, жанагындай жамандык чыккан жерге өзүнүн бир тиги баштык болорлу, ошого чүпүрөк салпырагын салып алып, татты патты салып алып, анан ошол жерде баягы тойду бийлеп, жамандык болгон жерде ошол жерде тигиндей кылгыла, мындай кылгыла деп акылын айтып турчу. Анан мыкты киши болгон экен, токтогулдуктардын бүтүлү бардыгы билет а кишинин. Токтогулдун сарицасы деп койчу ошону, а кишини. Жамиля эжебизди. Ирсим мамлекеттин түптөлүшүнө, негизделишине салым кошкон 10 адамдын бири деп эсептейм. Биз сыймыктанабыз. Жанузактын эң улуу баласы деп айтылат да. Анан бул өзү кичинесинде зирек болуп, аябай зирек болуп. Анан кийин атасы бул баланы бир окутсамбы деген ойдо болуп, анан кийин бу жерде биздин азыркы Үчөмчек деп коебуз го тиги. Ошол жерде биринчи Кыргыздын туңгуч окуучулар Абзалбек деген жана орто мектеп, биринчи орто мектеп Чолпонкулов атындагы мектеп. Ошол кишиге барат экен. Барса анан кийин ой ушинтип баламды окутайын десем, ай сага Жамбыл алысыраак, сен бул Меркеге окуткан. Ал жерде менин курсташым директордон анан кагаз жазып берет экен. Улуулардан уккан сөзүмө караганда бул киши сүйлөгөндө кандай чогулган эл болсун, ээрчип кетчү деп айтат. Анткени тилинде мөөрү бар деп коет илгеркилер. Булар өтө сөзмөр, сөздү таап, орду менен сүйлөгөн атактуу адамдар болгон. Бул ата жагынан алганда деле Жанузактын өзү сөзмөр болуп отурбайбы? Анан баласы да сөзмөр болот да. Анан атасынын кылган эмгеги ушул орусча тарбия, орус мектебинен билим алдырганда. Ошо орус түзем мектебинде окуп, ошону жакшы баалар менен бүтүрүп, анан жана Турар Рыскулов деген казактын белгилүү чоң
саясий ишмер болгон. Ошол экөө тайке жем болгон да. Ошол экөө чогуу бир мектепте окушкан. Окуп орусча мектепти бүтүрүп, анан ошол кезде Ташкентте орус бийлиги 1906-9 жылдары бир конкурс жарыялайт экен. Ошо тилмештикке да, кыргыз тилинен, ана казак тилинен мыкты билген балдарды орус тилине которо турган. Ошо тилмештикке конкурс жарыялап, ошондо ондогон балдардын ичинен ушул Төрөкул Жанызак 16 жашында ошо тилмештик жумушту конкурска утуп алган. Бирок баргандан кийин муну көп тилмештикке албай андай-мындай кылышкандан кийин бул ошол жерге мектепке бир жерге мектеп иштеп кеткен. Анан кийин атайы ошол чакыртып, кайра чакыртып отуруп орус бийлиги 1909-10 жылдарда ошондо революциядан мурда да. Анан ошолдо ошол орус бийлигине Ташкентте өзүнүн ишмердигин баштаган. Бирок ишмердигин баштаганда ал жерде баягы орус бийлигинин колониалдык баскынчылык баардык иш-аракеттерин өзүнүн көзү менен көрүп турган. Ошондон улам анан кийин 16-17 жаштагы бала билип калат да, кыргыздарга кандай мамиле жасайт, бөлөк элдерге кандай мамиле жасайт, ошонун баардыгын ошол жерден өзү көрүп, ошондон улам анан муну баягы бөлөкчө бир жан дүйнөсү калыптана баштаган. Ошого байланыштуу анан 16-17 жылдан кийин Октябрь революциясы башталып кетпеди. Башталып кеткенде бул түз эле ошол кеңеш өкмөтүнө, мындайча айтканда, большевиктик партиянын катарына өткөн. Ошол жака ыктап кеткен да, мындайча айтканда. Мына ошондон баштап бул кишинин эмгек кеңеш өкмөтүнө жасаган эмгектенүү мезгили башталган. Төрөкул Жанузаков большевиктерден дыйкан, малчыларды жакыртантып жиберген аскердик коммунизм саясатын сынга алган. Ал Түркүстан элдердин ичинен кыргыз элинин эгемендүү мамлекеттерге ээ болуу маселесин биринчи жолу көтөргөн мамлекеттик ишмер. Мен Төрөкул Жанузаков жөнүндө айтканда, бул адамдар коомго өтө пайда келтирген саясий жана коомдук ишмер адамдар. Булар Төрөкулдар. Бирок өсүп түшкөн бийликтин курмандыгы болуп, ак жеринен камалып кеткен адам. Бул киши негизинен Солтонун тектүү, өтө мыкты жеринен чыккан адам. Эгерде мындай тарыхты карасак, теги мыкты Манаптын тукумдары бийликке каршы чыккан да. А бул киши каршы чыккан эмес. Бул киши коомдун өнүгүшүн толук түшүнгөн адам экен. Орус Тузем мектебинен билим алган, кийин билимин дагы өркүндөткөн. Орлордук Азия биригип баягы автономиялуу область болуп Союзга кошулган учурда бул Орто Азиядагы белгилүү адамдар менен үсөңгүлөш болуп иштеген коомдук мыкты ишмер да. Башканы айтпайлы, казактын Турар Рыскулуу менен жакшы мамиледе болгон. Орус падышачылыгына каршы көтөрүлгөн кыргыздарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен ал өзү тулуу өскөн таласка келип көтөрүлүшкө чыкпоого чакырган. Революцияга чейин да бир чоң нерсесин айтып кетишибиз керек. 1916 жылы баягы үркүн болбодубу? Ошол үркүндүн тушунда бул киши үркүнгө чейин 15-16 жылдын эми үркүн 16 жылдын август айларынан башталып кетти. Ага чейин келип, мына Таластын башында мунун өзүнүн туулуу өскөн жери мына Канизавод, биздин мына Талас районундагы Канизавод. Бул киши орус бийлигинде иштеп турган кези болгон. Анан ошондо көтөрүлүшкө чыкпагыла деген элди үгүттөгөн. Себебен көтөрүлүшкө чыккан менен майнап чыкпайт. Орус армиясы күчтүү. Бөөдө кырылып чоң кыргынга учурап каласыңар деп атайы Таласка келип, Таластын башына келип. Ошо Таласты дагы үркүнгө чыккыла деп тиги жактан миссионерлер келе баштаган. Баягы көтөрүлгүлө бизге окшоп орусга каршы чыккыла деп. Бирок Төрөкул Жанызаков келип туруп ошо Таласты көтөрбөй өзүнүн туугандарына келип, анан Талас шаарында ушул жерде ал убакта Димитровка деп аталган. Бул жерде ошол болуштар менен чогулуш өткөрүп, ылдый жакта Ташкара болуш, дагы бир топ болуштар менен ылдый жакта Жамбылдын жанындагы кыргыз урууларынын арасында баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп отуруп, Таласты ошо үркүндөн сактап калган мына ушул киши болгон. Турар Рыскулов экөө тең ошол Совет бийлигине кызмат өтөшкөн. Бирок
кандай болгон күндө да ошол кезде мынакей 18-19 20 жылдары 1918-19 20 жылдары кыргыз мындай нукура кыргыз адистер же болбосо кыргыз улуттук кадрлар деген башка жок болгон да. Баарын эле четтен келген орустар же бөлөк улуттагылар ээлеп турган. Анан бул биринчи кезекте ошо кыргыз улутундагы баягы мындай тиги саясий ишмерлерди же болбосо иштөөчүлөрдү жумушка тартуу боюнча аракет жасаган да. Кыргыз кадрларын өстүрүүгө абдан чоң аракет жасаган киши болгон. 1916 жылы болгон күркүндө Кытайга качкан кыргыздардын коопсуздугу кайра кайтып келүүсүнө зор аракет кылган. Төрөкул Жанызаков деги эле ушул өзүнүн ишмердүүлүгүнүн эң жогорку чегиндеги тарыхта кала турган мындай ишмердүүлүгүн алып көрсөк, мисалы мамлекеттик деңгээлге чейин жеткен. 1916 жылдагы Кытайга качкан кыргыздарды өз мекенине кайтарууда чоң салым кошкон. 1915-16 жылдары Атайын Түркстан борбордук аткаруу комитетинде орун басар болуп иштейт дагы. Мына ошол учурда комиссия болуп, комиссияда иш алып барып, анан ошол 1916 жылы Кытайга качкан кыргыздарды өз мекенине кайтаруудагы төмөндө ошо 4 факты боюнча иш алып барат да. Биринчи, Кытайдагы кыргыздардын кыйналып салык төлөөдөн куткарат. Экинчиден, зорлук зомбулуктан куткарат. Үчүнчүдөн, өз мекенине кайтарып келүү дагы ишмердүүлүгүн куткарат. Жана ошондой эле Кытайдагы кыргыздардын өзгөчө орустар менен кыргыздардын ортосундагы касташуу, туура эмес көз караштарды тынчтык жолуна бурууга да салым кошот да. Мына ушундай ишмердүүлүгү тарыхтагы өзүнүн бир чоң ордун ээлейт десек болот. Өзгөчө 1921 жылдары аны ошо Төрөкул Жанызаковду басмачыларга кошулуп кеткен деген жала жалган менен өзүнүн бир мындай бейнесине, портретине көбү жабуу максатында ошол мезгилде бир чоң саясат болгон да. Бирок анын саясаты өзгөчө, ошол саясаттын бирден бир максаты басмачылардын Совет бийлигине каршы күрөшүн токтотуу үчүн басмачыларга атайын мүчө болуп, анан алардын менен чогуу жүрүп, өзгөчө Израиль деген корбашы менен биримдикте чогуу иш алып барган да. Анын максаты ошол Совет бийлигине каршы саясатын токтотуу болгон. Кытай өкмөтү айткан, бизге контрибуция төлөйсүңөр, мындайча айтканда акчалай. Анан ошо келе турган кыргыздарга 2 миллион алтын акча сураган Кытай. Мына ошо 2 миллион алтын акчаны алыш үчүн бул Турар Рыскулов менен Төрөкул Жанызаков экөө кайра Ленинге түстөн түз кат жазып, сүйлөшүп телеграмма менен. Ошентип отуруп, ошол 2 миллион сомду алып, алтын акчаны алып, анан кийин Кытай мамлекетине төлөп беришип, ошондон анан кыргыздарды кайрып алышка чоң эмгек жасаган. Эми дагы бир кызыгы, кайрылып келаткан кыргыздарды биякта баягы жерлерин ээлеп калышкан орустарчы. Орустар ээлеп калышкан. Ал революция болгон менен деле орустар бул жакта ээлеп турушкан. Келатканда анан ошо кыргыздарга өзлөрүнүн жерин бербеш үчүн орустун жана кулактары атайы бригадалар түшүп, командалар түшүп, чорно сотенчилер деп койчу. Ошо чорно сотенчилер келаткан кыргыздарды жолдон тосуп алып атып башташкан. Атып өлтүрүп башташкан кантип эле. Кайрылып Кыргызстанга келаткан кыргыздар. Мына ошондо бул ЦКнын баягы председатель катарында ошол орустардын өзүн кайра карматып туруп, кайра аны бул киши аттыра баштаган ошолорду. Бирок ошондо болгондон кийин анан кандай болгон күндө дагы орустар большевик болсо дагы, тилер кулактар болсо дагы, кандайдыр деңгээлде орус деген орус, ошо менен бул киши шовинист катарында көрүнө баштаганда, бул таптакыр эле орустар жек көрөт андай мындай деген баягы ойлорду таратып, ошонун негизинде анан кийин бул киши кичинекей саясий иштен куугунтукталууга аракет жасашкан. Анын негизи баягы билесиң да, Михаил Фрунзе деген бул Борбордук Азияда келтирип бул жакта чоң командачы болгондо бүт большевиктик кызыл армиянын командачысы Михаил Фрунзе болуп келген 20 жылдары. Мына ошол учурда ошонун бир тууган бажасы Фурманов деген, Дмитрий Фурманов деген. Бул чоң жазуучу, чоң большевиктик
коммунисттик жазуучу. Анын көп китептери бар. Учурунда баягы Чапаев дегенди билесиңер да. Чапаевдин комиссары болуп иштеген. Анан Чапаев өлгөндөн кийин анан өзүнүн бажасын Фурмановду анан Борбордук Азияга алып келип туруп, ошол саясий аскердик саясий бөлүмдүн башчылыгына алып келип туруп коюп койгон. Мына ошо аскердик саясий бөлүмдүн башчылыгына келгенден кийин тирешүү түстөн түз Фурманов менен Жанузаковдун ортосунда, Төрөкул Жанузаковдун ортосунда башталган. Фурмановго жаккан эмес. Баягы кыргыз кадрларын өстүрөбүз деп, кыргыз үчүн күйгөнү, бышканын бардыгы Төрөкулдун, Фурмановго эч качан жакпайт да. Анан ошо менен башталып, анан кийин Фурманов өзүнүн Козголоң деген чоң китебин жазган. Романы бар. Ошо Козголоң деген романда, ошол романдын мына окуп көрсөңөр, 3/1 бөлүгү жалаң Жанузаковду жамандоо менен айтып атат да. Жанузаков ушундай, Жанузаков деген шовинист, Жанузаков деген ошо кыргыздарга жан тартат, улуттук бул улутчул. Муну жоготуш керек деп отуруп, аягында анан кийин 20-жылы таптакыр баягы экөөнүн ортосунда чоң араздашуулар болуп кеткен. Фурмановдун Козголоңундагы көп нерселер бар. Бүт эле эмени баштан аяк карандай Төрөкул Жанузаковду жамандаган. Эми азыр мына тарыхый чындыктар бар да, тарыхый чындык. Мисалы үчүн жанагы Калашниковдун эме деген эмеси бар. Карзаман деген китеби бар, ошол абдан жакшы жазылган. Тарыхый чындык канча кылымдар өтүп кетсе дагы тарыхый чындыкты объективдүү бергенге аракет кылган да. Анан мунуку болсо объективдүү болбой бүгүн акыр-чикирге ыргыта турган китепке айланып калды. Мен айтайын дегеним ушул. Анткени эң башында туруп жамандаган ушул киши болгон. Ушунун куйруктары тияктан атып атат. Төрөкул Жанузаков таланттуу уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү менен Түркүстан АСТРнын Борбордук аткаруу комитетинин төрагасы Турар Рыскуловдун орун басары болуп иштеген. 1920-жылы чыгыш элдеринин Баку шаарында өткөн 1-съездине Түркүстан элдеринин 40 кишиден турган делегациясын жетектеп барып, маанилүү доклад жасаган. Бакуда 1920-жылы Борбордук Азиядагы чоң бир конференция болуп өткөн. Ошо улуттардын өз алдынчалуулугун таануу боюнча. Себеби дегенде Владимир Ильичтин өзүнүн Лениндин өзүнүн аныктамасы боюнча ар бир улут өзүнүн мамлекеттүүлүгүн түзүп кетсе болот деген нерсеси бар болчу да. Ушул нерсе көп биздин баягы улуттук кадрларды өзүнө тарткан да. А кийин болсо ошол эмеде тиги Бакуда болгон конференцияда ага Жанузаков менен Төрөкул Турар Рыскулов экөө тең барган. Ошол жерде бул маселени токтоткула деп баштаган. Токтоткула. Бул андай болбойт. Ар бир улут өзүнүн мамлекетин куруп кетүүгө мүмкүнчүлүк азырынча жок дегендей. Ошондой болгондон кийин Жанузаков ошондон улам өзүнүн саясий жактан бөтөнчөлөнүп, аларга каршы чыгып сүйлөгөн. Ал жерде Киров, Зиновьев, Каменев деген Лениндин жанында жүргөн кишилер ошол конференцияга катышып, ошолор менен айтышып, ошолор менен кармашып Жанузаков. Анан ошондон кийин Жанузаковду булар айтышкан, сен Москвага жүргүн. Москвадан барып тиги Турар Рыскулов айткан да, экөө жакшы жолдош. Экөөбүз тең Москвага баралы. Ошол жактан биз өзүбүздүн саясий тууралыгыбызды же туура эместигибизди ошол жактан талдайлы дегенде Турар Рыскулов ошол жака кетип калган, ал эми Жанузаков болсо барбай койгон. Барбай бул бияка келип туруп анан жана басмачылык кыймылдын башына кетип калган, ачык айтканда. Басмачылык кыймыл деген биздин оюбуз жамандай эмес да. Мисалы үчүн ар кайсы жерден ар бир айылдан эле корбашылар чыгып эле баягы совет доордо барып эле кинолорду көрүп калып атпы. Ар кайсы жерден эле бирден корбашылар чыгып эле анан жүздөгөн жигиттерди иштеп эле элди тоноп, элди талкалап атпайбы? Жок, андай болгон эмес. Бул уюшулган, Борбордук Азияда атай уюшулган чоң саясий улуттук боштондук кыймылынын баштоочулары болушкан. Мына ошонун идеялык жактан калыптандырууга Төрөкул Жанузаков өзү киреше баштаган. Бирок ал жерде деле ошо тиги басмачылык кыймылдын ичинде деле ар кандай кишилер болгон да. Марайдорлор болгон, жана чын эле элди чын эле талкалаган, тинткен. Чындыгында элдин боштондугу үчүн күрөшкө аракеттенген адамдар болгон. Мына ошол жерге келип баягы элдин жагдайын көрүп, баарын көргөндөн кийин Төрөкул Жанузаков ошол жерден ошо басмачылык кыймылдын атайын туусуна чейин, программасына чейин баарын жазып, абдан
сауаттуу, күчтүү сауаттуу киши болгон. Жазып баарын ордуна келтирген. Гербине чейин чийген. Баардыгын аракет кылган. Жанына саясий жактан мындай жетилген мыкты кадрлар топтогон. Бирок бара жанагы жердеги басмачылык кебилдин ичиндеги өз ара жаатташууну көрүп, анан нааразычылыгын айткан түздөн түз. Нааразычылыгын айтканда эми аларга да жакпай баштаган. Биз канчалык мактаган менен революцияга чейин орустар Орта Азияны, Сибирди, бардык жерди колониалдык системада бийлеп турду да. Басымдылады да жергиликтүү улуттарды. Ошол учурда орустар кыргыздарды кырып койгон учурлары болгон. Баягы 16-жылкы үркүн бекер чыккан эмес. Кыргыздар армияга балдарын бербейбиз деп өзүнүн эркин талашкан үчүн үрктү да. Кытайга барды, нечен адамдар кырылды. Мына ошол кезде элдин айтуусу боюнча 400-тен ашык кыргыздарды аял бала чакасына карабай орустун байманаптары кулактары бар кезде Россиядан өтө байлар деле келген эмес. Бирок белге келип алып кутургандар көп болгондо камап алып кырып өлтүрүп койгон деген ушак бар. Мына ошол кыргыздарды кырган адамдардын үстүнөн жүргүзүлгөн сотто Төрөкул Аксакал ошол ишти жетектеген деп айтылат да. Ошол ишти жетектеп баягы күнөөлүүлөрдү жасага тарттырууга чоң өбөлгө кошкон адам да. Эми бул киши жөнүндө тарыхта кыйма чийме баягы ложь иштер көп болот чынында. Совет бийлиги жаманатты кылып, ушакчыларга ишенип өтө жамандап жиберген бул кишини. Башканы айтпайын, Дмитрий Фурмановдун Косколоң деген китеби бар болчу. Ошондо Төрөкулду жамандап жазганда бийликке каршы чыккан деп. Буга коюлган факты менимче бул Кыргызстанды, Орта Азияны булар бөлүп алат деген. Башка мамлекет кылып түсүп, орустарга баш ийдирбей бөлүп кетет. Түрктөрдүн таасирин оогуп кетет деген жалган жалаа менен Турар Рыскулов да, Төрөкул Жанусаков да актеринин түрмөгө түшүп жазаланып кеткен кишилер. Кудайга шүгүр азыр акталып отурат. Мен мындай караганда булардын чынында күнөөсүз деле жок да. Анан экинчиден Кытайга баягы үркүп барып тентип кеткен кыргыздарды, алардын укугун коргоп, анан ошолорду кайра тууган жерге кайтаруу үчүн чоң эмгек сиңирген адамдын бири Төрөкул Жанузаков. Ошентип кырчындай 28 жашында Төрөкул Жанузаков өлтүрүлгөн. 1920 ушул 28 жашта экен. Анан Атаев кайра большевиктер менен бул сүйлөшүүгө барам деп чыгып, Атаев муну чакыртышып, бул жака кайра болду, адашкандын айыбы жок, кел деп чакырышып, анан Атаев тетиги Акман деген айыл бар экен, тетиги кайсы Жалал Абад областында болуш керек. Ошо Акман айылынын чекесинде бир жерге кыйlaтканда Атаев буктурмак коюп, фурмановчулар. Анан ошол жерден атып өлтүрүп коюшкан. Ошо менен Төрөкул Жанузаковдун жалындап күйгөн өмүрү 28 жашында кыйылып кеткен. Ошон үчүн анан кийин Совет доорунда бул кишини таптакыр эле басмачылык кыймылдап эле анан муну таптакыр эске албай тарых бүктөмүндө калтырып салышкан. Бунун бир артыкчылыгы мынакей. Биз азыр Кара Кыргыз жакында эле өткөн жылы биз Кара Кыргыз автономиясы жөнүндө сөз болуп атпайбызбы? Но ошол идеялардын өзүнчө Түркстан болуп, мына азыр бизде түрк дүйнөсү, түрк саммити деп жанагылар бүт түрк дүйнөсүндө адамдар түрктүүлөр бар чогулуп атпайбы? Эрдоган башында туруп. Мына ушул идеянын баш атын алга чыгышы баштаган. Түрк эмеси кылабыз депчи. Мамлекет Түркстан кылабыз деп. Азыр мен таң калып атам. Бир кезде Совет бийлигинде бийликке каршы чыккандардын баарын жамандадык. Басмачы дедик. Ошол басмачылардын эстеликтери азыр Турцияда турат, аллея түзүлүп турат. Бул кишилер ак жеринен жасаланган кишилердин кайра акталып өз ордуна келгенине мен абдан кубанып атам да.
кайсыл бийлик болбосун өзүнө каршы турган киши эгер чын эле күнөөсү болсо, алар күнөөлөнсө эч ким каршы деле болбойт да. Бирок күнөөсү жок күнөөлөнгөндөрдүн бири ушул киши. Чынында Кыргыздын белгилүү бир мыкты интеллигенттеринин бири да. Жалаң эле Төрөкул эмес. Өзүңөр менден жакшы билесиңер. Атабейитте канча биздин Кыргыздын мыкты чыгаан уулдары жатат. Биздин аталарыбыз. Ошолор тирүү болсо, ушулар тирүү болсо, анда азыркы Кыргызстандын абалымынан жогорок болот беле деп жатып алып ойлой берем мен. Төрөкул Жанузаков жөнүндө Үмөт Молдонун кол жазмаларынан дагы кезиктирүүгө болот. Улуттук Илимдер Академиясынын архивдик көчүрмө бөлүмүндө коомдук ишмер тууралуу материалдарды тапса болот. Дайыр кызыгы айтып коюш керек. 17-18 жылдары таласка китептерди алып келген. Жанагы арифметика, география деген сыяктуу китептерди алып келип бул жака дептерлерди алып келген. Анан Үмөт Молдо чоң атабыз өзүнүн китебинде бул жерде мына жерде жазып атат. Ошол Төрөкул Жанузаков бир араба дептерлерди, китептерди алып келди дейт. Анан ошонун негизинде мен балдарга биякта мектеп ачып, ошол балдарга ошол китепти, ошол дептерлерди пайдаланып окуттум деп жазып атат да. Демек, агартуучулукту дагы бул киши өзгөчө баалаган киши болгон да, агартуучулук жагынан дагы чоң эмгек жасаган киши. Төрөкул Жанузаков кыргыз элинин маданиятын көтөрүүдө да салым кошкон. Ал этнографиялык материалдарды, өзгөчө фольклорду чогулткан. Манас эпосунан 60 000 сап жазып алып, аны араб графикасы менен ыйгарууга аракет жасаган. Барынан дагы Манасты изилдөөгө алган. Манас боюнча изилдөөнү алып, Манасты дагы кандайдыр деңгээлде изилдеп, ошонун варианттарын жазганга аракеттенген. Анан өзү жазуучу болгон. Дыйкандарга каат дагы бир топ эмгектерин жазып, эмгектенели, иштейли, үйрөнөлү деп ошого көп аракет жасаган. Тоодо эле жүрө бербейли, жерди иштеткенди үйрөнөлү деп өзү соколорду кантип иштетиш керек, ошого чейин жазып чыгыптыр жарыктык киши учурундачы. Мындайча айтканда, кыргыз эл үчүн, кыргыз улут үчүн жанын берген, жанын менен күйүп иштеген чоң бийик инсан болгон. Эми мындан ары менин оюмча тарых бүктөмү жазылды. Мындан ары Төрөкул Жанузаков кыргыз тарыхында өзүнүн ордун табат деген ойдомун. Керек болсо Төрөкул Жанузаковдун ысымы кыргыз тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калышы керек. 19-жылдын экинчи жарымы 20-жылдардагы тарыхый инсандардын, коомдук мамлекеттик ишмерлердин бейнесин иликтөө иши дагы өзүнүн активдүүлүгүн дагы жогорулатууда. Мына ушул тарых бүктөмүндө калган мамлекеттик жана саясий ишмерлердин бири Төрөкул Жанузаков болуп саналат. Төрөкул Жанузаковдун Кыргызстан тарыхындагы деги эле Борбордук Азиядагы тарых илиминде өзгөчө орун ээлейт. Себеп дегенде кыргыз мамлекеттүүлүгүн өз алдынчалыгы үчүн күрөшкөн инсандардын катарына киргизсек болот сөзсүз түрдө. Бул себеп дегенде өз убагында Совет бийлигине каршы болгон, Совет бийлигинин ошо саясатын колдогон эмес деген жалаа менен ошо туура эмес баягы көз караштар менен анын ишмердүүлүгүн жана мамлекеттүүлүккө кошкон салымын мындай көмүскө да калып келген да. Жогоруда айтып өткөндөй, эгемендүүлүк доорунан бери Совет доорунда анын ичинде эгемендүүлүктү алгандан берки окумуштуулар, мисалы Плоскихти, Жунуш Алиев, Жеңиш Агайыбыздын, андан кийинки эле эгемендүүлүктүн азыркы учурдагы окумуштуулардан жазуучу жана тарых илимине дагы өзүнүн иликтөөдө салым кошуп келген Кушбек Качыбеков өңдүү окумуштуулар Төрөкул Жанузаковдун өмүр жолун, ишмердүүлүгүн толук түрдө коомчулукка жеткизүүдө салым кошууда да. Үмөт Молдо атабыздын мына архивинен көчүрмө мына китеп ушул алынып калды. Ушунун ичинде Төрөкул Жанузаковдун бүт баягында жаткан санжырасы жазылган экен да. Анан ошондон улам кызыгып калдым да. Алардын аталары ким болгон, каяктан чыккан, кадимки мына Байтиктин тукуму экендиги бардыгы көрүндү. Ошондон улам анан кийин мен ушул
макаланы изилдөөнү алып калдым да. Андан кийин болсо мынакей Качыбек Кушбек жакшы чоң көлөмдүү китеп жазды. Төрөкул Жанызактын өмүр баяны жөнүндө, жалаң алал жөнүндө эмес, жалпы басмачылык кыймыл боюнча абдан жакшы изилдөөсүн чыгарды да. Анан эми мына бу жерде жазылып турат, мынакей таалим алчу тагдырлар деп. Анан тарых бүктөмүндө калган тагдыр же Төрөкул Жанызак деген ким болгон деген мына көлөмдүү мен изилдөө чыгардым. Эми дагы бир нерсени айтып коюш керек. Бул жерде бул киши Ташкентте иштеп туруп, кандайдыр деңгээлде Абдыкерим Сыдыков бул аталаш тууганы болгон, инелери болгон да. Абдыкерим Сыдыковду бийликке алып келип, анын саясий жактан такш алууга тартып, мына ушул Төрөкул Жанызак үйрөткөн. Төрөкул Жанузаков кыргыз элине күйгөн, Кыргызстандын бардык бурчтарында эл үчүн аң эмгегин арнап жүргөн. Анын ысымы кыргыз энциклопедиясында, кыргыз тарыхында, жалпы кыргыз элинде айтылып келе берет.